адаттагыдай митинг же акция эмес, бул Мессинин фанаттары. Атактуу футболчу Лионель Мессинин Буэнос-Айрестин популярдуу ресторандарынын биринде тамактанып жатканын билип калган жүздөгөн фанаттары ресторанды курчап алышты. Мессини топураган элдин арасынан полиция коштоп сууруп чыкты. Көчөдөгү эл Месси, Месси деп кыйкырып, Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионаттын финалында Францияны жеңген Аргентина курама командасынын расмий эмес гимни болгон Мучача сырын ырдаган бойдон калышты. Атактуу футболчу маркум Диего Марадона катары санала баштаган Месси эми Аргентинанын көчөлөрүндө баса албай калды окшойт. Кытай лидери Москвага сапар алганда Япониянын өкмөт башчысы Фумио Кисида Киевке барды. Зеленский менен Кисиданын жолугары алдын ала айтылган эмес. Премьер-министр тынчтык орномоюнча Япония Украинага колдоо көрсөтөөрүн билдирип, Зеленскийди май айында Токиодо өтө турчу чоң жетинин саммитине чакырды. Зеленский дүйнөдөгү күчтүү мамлекеттердин лидерлери согуш жүрүп жаткан шартта Украинага келгендин өзү эрдиктеди. Украин лидери премьер-министр менен өткөн сүйлөшүүлөр глобалдык жыйынтык бериши мүмкүн деди. Мындан сырткары Фумио Кисида Бучага барып курман болгон 450дөн ашуун жай тургунду эскерди. Ал 1 жыл мурунку бейгүнөө адамдардын кырылышы дүйнө жүзүнүн үрөйүн учурганын айтып, мыкаачылыкты айыптады. Япония Орусияга каршы санкцияларды кабыл алган державалардын бири. 21 марттын кечинде Афганистан менен Пакистанда күчү 6,5 балга жеткен жер титирөөдө 13 адам набыт болуп, 90дон ашуун адам жабыркады. 9 адам Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясында, 9 адам Афганистандын Лагман аймагында каза тапты. Бул силкүндүү борбору Азияда жана Индиянын борбору Нью-Делиде да сезилди. Кыргызстанда силкүнүү күчү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 3 балга чейин жетти. Социалдык тармактарда тургундар фото, видео жарыялашты. Жабыркагандар же кыйроолор болгон жок. Өткөн жылы Афганистандын чыгышында күчү 6 балга жеткен зилзала миңден ашуун адамдын өмүрүн алган. Гага соту Владимир Путинди камоо чечимин чыгарганына карабастан, Кытай лидери Си Цзиньпин Москвага барды. Путин менен Синин жолугушуусу жабык өттү. Кийин президенттер билдирүү жасады. Си орус президенти менен акыркы 10 жылдан бери тыгыз кызматташып келгенин айтып, жолугушуу достук маанайда өткөнүн белгиледи. Ошондой эле Путиндин мыктылыгынан Орусия өнүгүп жатат деп, аны мактап, алдыдагы президенттик шайлоого ийгилик каалады. Москва менен Пекин 2030 жылга чейинки кызматташтыкка кол койду. Украинадагы согушта талкууланган чыгар. Бирок Путин менен Си бул тууралуу ачык айтышкан жок. Ошол эле кезде Кытай лидери Бириккен Улуттар уюмунун уставтарына ылайык тынчтыкты жактарын айтты. Өз кезегинде Кытай лидери Путинди өз өлкөсүнө чакырды. Вашингтон Пост бул чакырууну Россияны колдоонун көргөзмөсү деп атады. Ал эми АКШ катчысы Энтони Блинкен Си Цзиньпинди Путинге дипломатиялык калканч болуп жатат деп сындады. Эгер Американын экс-президенти Дональд Трамп камакка алынса, тополоң чыгып кетет деп АКШ полициясы камданууда. Вашингтон, Нью-Йорк жана башка ири шаарларда полициянын саны көбөйдү. Трамп болсо өзүнүн камалышын күтүп жатканын айтып, тарапташтарын аны колдоп каршылык акцияга чыгууга үндөгөн. Трамп чын эле камалышы мүмкүнбү? Трампка белгилүү порно жылдызга $130,000 төлөп бергени үчүн иш козголгону айтылууда. 2016 жылы Трамп президенттикке талапкер кезинде порно жылдыз Сторми Дэниелс менен мамилесин жашыруу үчүн ага өзүнүн шайлоо фондунан акча төлөп берген. Документ жүзүндө акча соттук териштирүүлөргө жумшалган деп мыйзамсыз негизделген. Дональд Трамп ага тагылган айыпты четке кагууда. Буга карабастан 2024 жылдагы президенттик шайлоого катышаарын таккеси айтты. Казакстандын бир катар облустарында талапкерлер парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Алардын айтымында шайлоодо одоно мыйзам бузуулар болгон. Социалдык тармактарда шайлоо участкаларында урналарга бюллетенди карусель ыкмасы менен ыргытып жатышкан видеолор тараган. Көз карандысыз байкоочулар добуш саноого киргизилбегени да айтылууда. Ал арада жыйынтыкка каршылыгын билдирген журналист Думан Мухаммедкарим 25 күнгө камалган. Ал тынч акцияларды, митингдерди уюштуруу тартибин бузган деп айыпталууда. Казакстанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 19 мартта өтүп, Касым-Жомарт Токаев аны өлкөнүн саясий жаңылануусунун аякташы деп айткан. Ал эми эксперттер муну Назарбаевдин кадрларынан биротоло тазалануу деп сыпаттоодо. Шайлоодо биринчи президент Нурсултан Назарбаев да добуш берип, элге чыкты.
Шайлоонун жыйынтыгында добушу 5%дан ашкан 6 партия мажлиске өттү. Парламентке оппозициялык партиялар өткөн жок. Эң көп орунга бийликчил Аманат партиясы ээ болду. Литва парламенти биринчи окууда орус жана белорустарга жарандык берүүнү токтоткон мыйзам кабыл алды. Мындай чектөөлөр Орусия Украинага кол салганына байланыштуу жана Беларусь Орусиянын агрессиясын колдогону үчүн кабыл алынууда. Документке ылайык, орус жана белорустар жарандыктан тышкары Литвада убактылуу жашаганга арыз да бере албайт, кыймылсыз мүлк ала албайт. Бирок Орусияда куугун тукталып, Литвада жүргөндөргө артыкчылык берилет. Орустар менен белорустар евро биримдиктин тышкы чек араларынан кирген кезде жеке көзөмөлгө алынып текшерилет. Литванын депутаттары орусиялыктардын өлкөдө турак жай сатып алышы өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептейт. Францияда президент Эммануэль Макрондун пенсия реформасына каршы митингдер токтобой атат. Өлкөнүн экинчи шаары болгон Марсельге кире бериште демонстранттар жолду тосуп, 8 чакырымдык тыгын пайда болгон. Нааразылар дөңгөлөктөрдү өртөп, Марсель портуна жолду бууп салышкан. Студенттер да көтөрүлүп, ири мунай өндүрүүчү заводдун 40% кызматкери иш таштады. Бирок мунай департаменти азырынча май куючу жайларда жетишсиздик жаралбаганын айтууда. Акциянын жүрүшүндө ири шаарларда 46 адам кармалды. Француздар бир нече айдан бери пенсияга чыгуу жашын 62 жаштан 64 жашка көтөрүүгө каршы чыгууда. Алар кийинки элдик көтөрүлүшкө бейшембиде чыгаарын жарыялашты. Бийлик ага 1 миллионго жакын адам чыгат деп 12 миңдей полициясын камдоодо. Аптадагы жаңылыктарды кайрадан эле мен Нурайда Жекшенова айтып бердим. Биздин каналга катталып, лайк басып, пикир калтырыңыз.